М-банк компаниядар сіздерге сонун өздөрүнүн кызматтарын сунуштап атышат. Жада калса счет ачканыңызга дагы сизге бонус берип атат. Аларды колдонбоңуз, анткени дегенде ал арам болуп калат. Мен кредитин айтып аткан жокмун, мен кызматтарын арам болуп калат деп атам. Эмнеге дегенде тармактык маркетинг системасын колдонуп атат. Сиз айткан тармактык маркетинг арам деп атасыз, ошол системаны колдонуп атышат. Сиз кардарап келсеңиз, сизге биз бонус беребиз, счетуңузга салып коебуз, же болбосо кандай бир арзандатуу беребиз. Бул тармактык маркетингде ойлоп табылган система. Сиз ошону арам деп аткан болсоңуз, анда М-банктын эч кандай картасын колдонбоңуз, эч кандай М-банктын приложениясын колдонбоңуз, компанияныкында колдонбоңуз, анткени дегенде сиз арамга аралашып каласыз. Эгерде биз муфтияттын сөзүнө таянсак, анда ошондой болуп калат. Эмнеге дегенде, мына сиз кардар алып келдиңиз, кардарга сизге арзандатып берип атат. Сиз кээ бирлерин айтмакчы, сөзүн айтмакчы, процент жеп калдыңыз, процент бул арам дегендер үчүн мына жооп. Мына М-банкты колдонбоңуз. Сиз эми М-банк аркылуу эч кимге акча салбаңыз. Ошондо сиз адал жүргөн болосуз, ошондо сиз принципиалдуу түрдө адал болгон болосуз. Ошондо биз муфтияттын айтканы тура дегендер мына ошого кошулуңуздар анда. Эгерде сиз тармактык маркетинг арам, муфтият айтканы туура, мен кошуламага десеңиз, анда М-банк компаниондун приложениясын колдонбоңуз. Анткени дегенде алар дагы тармактык маркетинг системасын колдонуп атышат. Эгерде система арам болсо, анда продукция да арам деген, же кызмат арам деген сөздү айткандар мына эми мына чыныгы сөзүңүздү далилдеңиз дагы М-банк менен компаниондун приложениясын такыр колдонбоңуз. Ошондо биз сиздин айтканыңыз чындык экен деп биз ишенебиз. Эмесе эки жүздүү болбоңуздар, эки жакка, бир жакта арам, бир жакта адал деп эки жүздүү болбоңуздар. Ким эмне деп ойлойт, бул жака пикириңиздерди жазыңыздар.